мен сандарды орус тилдүү окуучуларга кантип үйрөтөм? Бир таблицанын негизинде окуучуну миллионго чейин 10 мүнөттүн ичинде санаганды үйрөтүп койсо болот. Алгач 10го чейин санаганды үйрөтүш керек. Андан кийин болсо ондуктарды, мисалы 20, 30, 40, 50. Сөзүбүз куруу болбош үчүн ушуну таблица түрүндө көрсөтүп берсем, алгач 1ден 10го чейин санаганды үйрөнөбүз. Андан кийин 10 деп туруп 10, 1 деп баягы эле биз санаганды үйрөндүк да 10го чейин. Ошону эле кошуп кете беребиз да 10го. 10, 2, 10, 3, 10, 4 деп. Андан кийин 20 кетет. Ошонун эле негизинде 21, 22 деп, андан кийин 30 кетет. Ошентип окуучу бул жака мына 100гө чейин санаганды үйрөнөт, андан кийин 200, 301, 302, ошентип миллионго чейин биз үйрөтсөк болот. Анан дароо эле түшүндүргөн теманы бышыкташ керек. Башкача айтканда, окуучу канчалык деңгээлде мугалимдин жаңы теманын өтүшүн канчалык түшүндү. Мына ушинтип өзү өздөштүргөн мыкты педагогдук ыкмалары менен бөлүшүп жаткан жаш адистердин бири Перизат Даткаева Борборуздагы Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Сүйгөн кесибинин өтөсүнөн чыга түн уйкусунан кечип, чыгармачылык менен жигердүү эмгектенүүсү ага аз эле убакыттын ичинде аброй алып келип, окуучуларынын, ата-энелердин, кесиптештеринин сыйын арзыды. Аты оозу алына баштаган адис түрдүү сынактарга активдүү катышып, жеңишке жетиши өзүнө эле эмес, мектебине да аброй алып келди. Мектептеги эң мыкты бүтүрүүчүнүн мугалимдик кесипти тандап алышына апасы менен өзү суктанган эжейлеринин таасири чоң болуптур. Мага башынан эле мугалим болгон жакчу, көбүн эсе ошо класстын старостасы болгондугума байланыштуу. Эгерде класс жетекчим же болбосо кайсы бир сабактан берген мугалимим кайсы бир иш менен сыртка чыгып кетсе, анда мага дайындап кетчү да. 5-10 мүнөттүн ичинде өзүмдүн классымды башкарып, ошол сабак тууралуу маалымат берип, ар бир окуучуга ошо өзүмдү мугалим катары көрсөтүп роль ойночумун. Ошол нерседен башталды окшойт. Анан эң башкысы менин мугалим болуп калышыма мен өзүмдүн апам үлгү болду десем жаңылышпаймын. Анткени ар тараптан мен үчүн адам катары дагы, аял катары дагы, эне катары дагы, жана устат катары дагы үлгү боло алды. Апамды көрүп, мен дагы ушундай мугалим болсом, мен дагы ушундай жубай жана эне болсом деп кыялданчумун, жана кыялдарым четинен орундалып келип атат. Педагогдук кесип бул жөнөкөй кесип эмес. Бул деген сыймыктуу, сыйлуу, урматтуу эле кесип эмес. Бул деген өтө жоопкерчиликтүү кесип деп айтар элем да. Бардык кесип ардактуу. Бирок деген педагогдор деген адамдын жан дүйнөсү менен иштейт. Алгач мен мамлекеттик практикага атайын өзүмдүн кыргыз тили жана адабияты мугалимим Маметова Асыл эжеге суранып келген болчумун. Бул эженин мага эң башкысы, эң мен үчүн баалуу болгон сапаты бар. Адамгерчиликтүү, мээримдүү. Бир да сабагында мындай балдарга үн көтөрүп сүйлөгөнүн байкаган жокмун. Адатта сабак өтүп жатканда эмоцияга берилип, кайсы бир жерде катуу сүйлөп, кайсы бир жерде мындай жумшак сүйлөп, ар кандай болот үн тембрибиз. Бирок биздин Асыл эжекебиз дайыма бир калыпта жүргөн мугалим. Анан дайыма акырын, жумшак, мээримдүү сүйлөп эле өзүнүн темаларын ошо жеңил жана жеткиликтүү кылып туруп берчү да бизге. Дал ошол эжеден мамлекеттик практикага келип практикамды өтөдүм. Перизат айткан Асылбүбү Маметова чынында эле үлгү ала турган, жолун жолдой турган мектептеги тажрыйбалуу мугалим. Ал 1989 жылдан бери номер 39 мектеп гимназиясында балдарды кыргыз тил сабагынан окутуп келүүдө. Учурунда мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары болуп да иштеген. Эжекенин жарым кылымга тете эмгеги бааланып, билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланып, шаардык, райондук бир катар тиешелүү мекеме уюмдардын ардак грамоталарына ээ болгон. Быйыл 4-үнчү жолу ушул мектептин бүтүрүүчүлөрүн турмуш жолуна узатып жаткан ардагер педагог. Кыргыз тили жана адабиятынан мен берген Даткаева Перизат кызым ошо өзүбүзгө келип кайра эмгектенип жатканда мен абдан сыймыктанам. Ошо айткандай баягы элдеги устартынан шакирт өтүптүр дегендей, менин шакирттерим кайра келип өзүмдүн жапжаш коллегаларым болуп жатканда мен абдан сыймыктануу менен айткым келет. Негизи эле ар бир сабактан берген мугалим бул бүтүндөй бир дүйнө десек жаңылышпайт окшойбуз. Алардын ар биринин ошо жакшы, башкалардыкына окшошпогон, кайталангыс, жогорку сапаттары бар. Биз аларды сыйлайбыз, алар менен сыймыктанабыз. Окуучу сен үчүн ким? Бардыгыбыз үйдөн башталат.
эгерде ошол кесипти тандаган кесипти сүйбөсөң, сабагыңды сүйбөсөң, ошол окуучуну индивидуалдуу бир инсан катары көрүп, анын жеке сапаттарын бийик баалабасаң, анда аны окутуунун деле кажети жок. Мен ошондуктан ар бир окуучуга индивидуалдуу көз карашта карап, ошого жараша мамиле кылганга аракет кылам. Жана эң башкысы, билим берүүдөн мурун мен ошол окуучуну жетишкендиктери менен, ошондой эле кемчиликтери менен кошо кабыл алам жана сүйөм. Мугалимдик жагынан дагы өзгөчө ушул балдарды сүйгөнү, бул өзүнүн баласындай кылып, мен балдарыма кандай билим берсем, өзүмдүн төрөгөн балдарыма ушул бирөөнүн башка бирөөнүн баласы да ошондой бир билим алып кетсе экен, тарбия алып кетсе экен деп, анан бул орус тилдүү класстарга кыргыз тилин берген, мамлекеттик тилди берген. Бул өзгөчө оор тармакта. Мен өзүм дагы мугалим болдум. Ооба, биз деген мисалы темир менен, жыгач менен, таш менен иштеген дагы не бир укмуш искусство чеберлери, не бир кесиптин ардактуу адистери бар. Бирок аларга караганда биз деген билим берип эле койбостон, мугалимдер окуучулардын жан дүйнөсү, алардын үмүт тилеги, максаты, келечеги үчүн дагы жоопкерчиликтүү адамдар да. Канчалык деңгээлде билим берем деп эле койбостон, мен адамды, инсанды тарбиялайм деген жоопкерчилик менен кадам таштаса деп ойлойм да. Бала сүйгөн педагогдор жамааты эмгектенген Борбордогу номер 39 мектеп гимназиясында азыр 1200ге жакын окуучу окуйт. Аларга 79 мугалим билим берет. Алды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими болсо, 50ге жакыны мыкты мугалим төш белгисинин ээлери. Ошонун ичинде бүгүн сиздерге сөз кыла турган Перизат кызыбыз жөнүндө айтып кетейин. Перизат кызыбыз ушу 8 жылдык стажына карабай, аптан көп мындай таржымалын окуп, мен аптан бир 50 жылда иштеп аткан педагогдордун таржымалында экен. Ошо аз убакыт иштесе дагы ушул ар тараптан өнүккөн кыз экен көрсөтүп атат да. Үй бүлө дагы жакшынакай жар, жакшынакай эне. Анан мектепте эң мыкты мугалимдердин ичинде кирет. 8 жылдык стажы менен көп жүрөгүмдү балдарга арнайм деген конкурска катышып, райондук 2-нчи орунга алып, шаарга катышуучу алып, жакшынакай белегин алып келген. Мына мыкты баяндамачы деп дагы жакшынакай мына быйылкы жылы жеңүүчү аталыптыр. Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата, апа деген сөздөр бар үчүн биз улутпуз. Мына ушундай улуттук тилибизди даңазалоо максатында өткөн жылы ноябрь айында Билим берүү министрлиги тарабынан өткөрүлгөн мыкты баяндамачы сынагына Перизатта барып, баш байгенин ээси болгон. Албетте, бул жеңиш оңойго турбаптыр. Ал баяндамасында студент кезинен тартып кандай эмгектерди жасаганын жана азыркы учурда кандай жетишкендиктери бар экенин баяндап жазган. Ал учурда 1,5 жаштагы балам бар болгондуктан үй бүлөгө дагы убакыт бөлүшүм керек, жолдошума дагы убакыт бөлүшүм керек. Ошого байланыштуу катышсамбы же катышпасамбы деп мындай арсар ойдо болдум. Андан кийин жогоруда айтып кеткендей, мен апам колдоочум, коргоочум, багыттоочум жана ар тараптан мен үчүн үлгү болгон инсан. Эмнеге катышпайсың, катышып көр деп мага сунуш кылды. Мейли деп анан баламды уктатып коюп, кечинде түндө отуруп алып жаздым ошол баяндаманы, болгон басып өткөн жолумду жаздым. Студент кезимде мен ошо карылар үйүнө, балдар үйүнө байма-бай досторум менен каттачумун. Карылар үйүндө ошо улуулар менен сүйлөшүп, алардын ошо нарк насилди камтыган кептерин угуп, 1-2 саат аларга китептерди окуп, кээде болсо ошол жакты жыйнап да жардам берчүбүз. Жогорку окуу жайда окуп жүргөндө республика боюнча кыргыз тили деген предметтен ошо конкурс болгон. Ошол конкурстан жеңип чыкканмын. Анан ошол конкурска катышкандан кийин мени журналисттер чакырганда тегерек столдор болду. Тегерек столдордо ар кандай ошо кыргыз тилине өзүнүн чоң салымдарын кошкон илимпоз адамдар, жалпы элге таанымал адамдар катышты. Анан ошол жакта мен сунуш айтканмын. Ошо балдар үйүндөгү жаңы төрөлгөн ымыркайларга кыргыз аттарын коелу. Ат бул адамдын жашоосуна, тагдырына сөзсүз түрдө таасир этүүчү чоң бир касиетке ээ. Бул ысым деп, ошондуктан кыргыз аттарын коюш керек. Кыргыз аттарын жөн гана койбосун, ошолор тууралуу мүмкүн аларга лекция өтүш керек деген сыяктуу сунуштарды айтканмын. Анан мен студент катары колуман эмне келет? Мен көптөгөн миллиондогон акчам жок. Ата-энем жогорку жакта отурган жери жок.
жана башка ушул сыяктуу ойлордун алкагында анан мындай чечимге келгенмин. A4 форматында мындай эле барактарга өзүм жазып чыккан кыргыздын ошо учкул сөздөрүн, макал лакаптарын, кыргызды кыргыз болууга, кыргыз тилин сүйүүгө, кыргыз жерин, элин мындай бийик көрүүгө үндөй турган ошо учкул сөздөрдү жазып, анан көп жүргүнчүлөрдү ташуучу унаалардын айдоочуларына барып, ушуларды чаптайлы маршрутканын ичине деп суранып, анан айдоочулар эмнегедир каршы болушкан жок. Мен да аябай ыраазы болуп калдым. Ошентип чаптап чыккам. Анан көп кабаттуу үйлөрдүн подъездеринин эшиктерине чаптап чыкканмын. Ошол нерселерди жазгам. Перизат жогорку окуу жайын артыкчылык диплому менен бүтүргөндөн кийин алгачкы эмгек жолун шаардагы Пушкин атындагы номер 17 мектеп гимназиясында баштаган. Саламатсыздарбы, кыргыз тили жана адабияты мугалимдери. Мен бүгүн жаңы мугалимдик кабыл алдым. Даткаева Перизат Абдубахаповна. Мына мындай дипломдору бар экен, мына карагыла. Кичинекей кафеде салып кош келиптир. Иштеген мектебинде Перизаттын аты дароо эле жарк этти. Ага орус тилдүү балдарды кыска убакыттын ичинде кыргызча сүйлөтүп, ырдатып, жомок, атүгүл манас айттырып, анан албетте жогоруда аталган сынакта баш байгени жеңип алганы да түрткү болду. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир, ошол кезде эм манас жетиге жашы толуптур, койгон аты чоң жинди, болгон жапжаш баладыр, шерекенин ким билди. Ал эми өзү окуган мектептин мугалимдери билим алган уясына, практикасын өткөн мектебине кайтууну кайра-кайра өтүнүшүп, азыр Перизат алар менен бир жамаатта. Студенттик мезгилинде практикага келип катышып атты. Кыргыз тил сабагынан олимпиадада, райондук олимпиадада байгелүү орундарды алып барып атты. Анан биз Перизатты атайын сенин ошол иштеген ишиң биздин өзүбүздүн балдарга пайдасы тийсин, үлгү болсун деп улам чакырып атып, март айынан бери ушул биздин мектепте эмгектенүүдө. Болур бала данегинен дегендей Перизат мектепте сабактарын мыкты окуган, классташтардын арасында барктуу, лидерлик сапаты бар зирек окуучу болгон. Кыргыз тили боюнча райондук олимпиадада биринчи орунду алган. Эң жакшы тилден эң жакшы окуучу бул. Орус тил болобу, кыргыз тил болобу, чет тил болобу, тилге өзүнүн жөндөмү аябай жакшы болчу. Анан ошол эле өзүнүн чыгармачылыгына ошол жөндөмү таасир берип, биз ырлары менен таанышып калабыз. Азыр да мен класс жетекчи катары жаңы өсүп келаткан муунга Перизатты сыймыктануу менен мисал келтирем. Мына карагыла, бир кездеги силердей болгон окуучу азыр кайра келип, силерди тарбиялоого өзүнүн салымын кошуп атат деп. Перизат кичинекейинен эле абдан тартиптүү, өтө мындай тың, анан өтө төп сүйлөгөн кыз болду да. Атасы мен көбүнчө айтып калчу да, сен элдин көзүнчө сүйлөбө кызым. Элдин көзү сөзү бар дегендей, сен өтө эле төп сүйлөйсүң деп. Сен туура сүйлөйсүң, жакшы сүйлөйсүң. Бирок ушул сөздү байбичелер сүйлөсө, жетимиштеги анда абдан тамшанышып, кандай акылман дешет. А сен кичинекей эле кыз ушундай сүйлөсөң, ой карачы муну деп абдан элдердин ар кандай назары түшпөсүн деп этиеттеп калар элек да. Кийинчерээк ойлоп көрсөм, бир 15-20 жаштай өз курагынан өйдөрөөк, эртерээк жетилген окшойт да. Бул табияттын же Кудайдын ырайымыбы билбейм, ушундай өзгөчө кыз болуп чоңойду. Анан абдан жакшы окуду. Аны окуткан мугалимдери, азыркы кесиптештери Перизат келечекте дагы көптөгөн ийгиликтерди багындыра аларына бекем ишенишет. Сабагына кирсең бир орус тилдүү балдар менен бир кыргызча сүйлөп, ошолорду кыргызча ыр айттырып, макал айттырып, ушул кичинекей эле сүрөт менен, кичинекей эле бир нерселер менен бир көрсөтмө куралда бир ушундай жакшынакай кылып жазып алып, бул эмгектенгеничи, ар бир сабакка даярданганычы, бул келечекте Кудайым буйрса бир көптү үмүттөндүргөн, чыгаан бир мугалимдерден болот да. Кылымдын кыялын ашкан тилим, кыргыз деп тарыхка жазган тилим, кыйкырып кыйрын бузуп душман келсе, кылычтек эксип чапкан тилим. Жомок арынын бийи, мыймый
atı uşuktun balası. Sarı çokol giygen arını görüp. Sagamında boğaz çokodu giyindirgen deyip soradı. Arkamda uçurdu, көңіліме толбой тұрады. Мен мындай сүйлөшүп отурсам өзү айтат да, балдар кээде бир тып-тынч отуруп калса мага бир сабагым деңгээлде болбой калган көрүнөт. Балдарым үчүн бир мени менен мындай байланыш кылбай атат деп аябай өзүм толкундана баштайм дейт. Анан көпчүлүк мугалимдер биз тескерисинче тынчтыкты сүйөбүз да, балдар тынч отуруп иштегиле, жакшынакай бири-бириңерге тоскоолдук кылбагыла деп. Жок, Перизаттын бир башкача өзгөчө бир мындай ыкмасы бар экен да, ошо балдар менен кошо сүйлөшүп, кошо ырдашып, кошо ойноп, ошо бала менен бала болуп кеткен бул чамда эле бир мындай бир 100 кишинин биринде деп эсептесем болот да. Мындай мугалимдер бир өзгөчө таланты бар мугалимдер да. Балдар, азыр сүйлөмтүбүз. Мен шире ичем, шире деген сөздүн ордуна башка сөздү койгула. Станислава, сен эмне ичесиң? Мен шоро ичем. Азаматсың, Станислава. Алиса, сен эмне ичесиң? Мен бозо ичем. Мен Максим ичем. Эң жакшы эми жем деген сөзгө сүйлөмтүзөбүз. Мисалы, мен алма жем. Мен Алмуру жей. Келгиле, бардыгыбыз азыр машыгабыз. Туура койгула алтындар. Başım, başım, çaçım, gözüm, kaşım, kolum, kolum, butum, dizem, giyenim. Перизаттын апасынын айтуусунда ал бала кезинен сөзмөр болуп, китепти көп окуган. Студент кезинде бир нече илимий эмгектерди жазган. Азыр түрдүү темаларда мультфильмдердин сценарийлери менен драмалык чыгармаларды жазып жүрөт. Калемгер жазмакер коомдук уюмунун башкы директору. Ал эми акынды күндөр анын апасынан өткөндөй. Менин ырларымды маани берип укчу. Анан өзү дагы жазып, апа момундай жазсам болобу? Менин ырым бир нерсе маанини берет бекен? Мен ушундай ойду берейин дегем деп, ошол окуучу кезинен эле ошол ыр жазганга өзү эле мындай ынтызар болду да. Бул китепти өтө көп окугандыгы көп жагынан аябай таасир берди деп ойлойбуз. Аккан арыктан суагат демекчи мыкты акындын кызы мыкты мугалим, таланттуу акын экенин жазган ырларынан баамдаңыздар. Бул ыр мен үчүн эң жакын, эң асыл адамым апама арналат. Апам барда. Апам барда күңүрт асман таптаза. Апам барда баары сонун башкача. Апам барда даамы чыгат өмүрдүн. Апам менин шарапаты көңүлдүн. Апам барда ый күлкүгө айланат. Апам өзү басып жүргөн салтанат. Апам барда жытын искейт гүл дагы. Апам барда жарык алат күн дагы. Апам барда ичкен суум мүрөктөй. Апам барда көйгөй да кооз сүрөттөй. Апам барда алган демим дарылайт. Апам барда өчкөн үмүт жалындайт. Апам барда шилекейим ширелүү. Апам барда жалкоо дагы жигердүү. Апам барда ташбоор дагы боорукер. Апам барда ажаан дагы жароокер. Апам барда жүргөндөймүн бейиште. Апам турса акым жокко кейишке. Апам болсо ажалды да алкымдайм. Алым жетет ааламды да жеңишке. Сиз бар болгонуңуз үчүн чексиз жаратканга ыраазымын, апаке. Өзүм кандай сезем, бардык эле эне балдарынын жакшылыгын көргөндө кубанат албетте. Алардын өмүрүн тилейт, ден соолук тилейт, адептүү, тарбиялуу, такыба болсо деген тилегим. Ооба, эненин тилегинен өткөн тилекти ким айтат? Түйшүгү төмөн кесибин аркалап, заман талабына ылайык ыкмаларды колдонуу менен окуучуларына сапаттуу билим берүүнүн үлгүсүн көрсөтүп, мелдештерге жеңишке жетип, чыгармачылык менен да алектенген жаш педагогдун арымы байсалдуу болсун.